Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы моделдер жана моделдөө. Сабактын максаты модель, алардын касиеттери жана моделдөө этаптарын түшүнүгүн киргизүү. Моделдер жана моделдөө. Адам өзүнүн ишинде ал илимий, чыгармачылык, билим берүүчүлүк ар дайым айлана чөйрөнүн моделин түзөт жана колдонот. Күндүк турмушта болсо биз ар күнү объекттердин модельдери менен кезигишебиз. Бул автобустун кыймыл маршрутунун схемасы болушу мүмкүн, же манекен, география кабинетиндеги глобус же музейдеги картина болушу мүмкүн. Модель деген эмне? Модель сөзү латындын модулус, чен, үлгү деген сөзүнөн келип чыгат. Кичинекей оюнчук машинелерди эстегилечи. Алар кадимки эле чоң автомобилдердин кичирейтилген көчүрмөлөрү болуп саналат. Бул моделдер болуп эсептелет. Модель бул изилдөө максатында реалдуу же ойдон алынган объекттин касиетин көрсөтүү. Эми моделдөө деген эмне? Ушуга көңүл буруп кетели. Моделдөө бул курчап турган чөйрөдөгү объекттердин моделин түзүү жана изилдөө. Сөз объектилер жөнүндө сөз кетип жатат. Эми объект деген өзү эмне? Мына ушуга дагы көңүл буралычы. Объект бул курчап турган дүйнөдөгү нерсе, кубулуш, окуя же процесс. Башкача айтканда, адамдын иш аракети же көңүлү багытталган бардык нерселер. Башкача айтканда, биздин көзүбүзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн кубулуштар, нерселер, мунун бардыгы объекттер экен. Демек, объект деген эмне экенин түшүнүп алдык жана модель ушул объекттин изилдөө максатында реалдуу же ойдон чыгарылган объекттин, ушул объекттин касиетин көрсөтөт экен. Эми ошол касиетин көрсөткөн нерсени кантип модельдейбиз деп турганда, бул курчап турган чөйрөдөгү объекттердин деп атат. Ушу биздин курчап турган объекттердин моделин түзүү болуп саналат экен. Эмнени модельдөөгө болот? Объекттер имараттарды, кемелерди, атомдун ядросу, кристалдык торчолор, процесстерди, мисалы үчүн экологиялык абалдын өзгөрүшү, экономикалык, тарыхый процесстерди объект модельдөөгө болот. Жана дагы кубулуштарды, жер титирөө, күн тутулуу, цунамилер, мына ушулардын бардыгын модельдөөгө болот. Модель төмөнкүдөө касиеттерге ээ болуш керек. Окшоштугу, башкача айтканда, модельдин реалдуу объектке топ келүүсү даражасы жана башкалар. Тактыгы жана баалуулугу. Модельдер накталай материалдык же маалыматтык материалдык эмес болушу мүмкүн. Накталай модельдер объекттердин негизги физикалык касиеттери жөнүндөгү маалыматты берет. Мисалы, глобус адамдын манекени, самолеттун модели, атомдун модели. Информатикада маалыматтык модельдерди колдонушат. Маалыматтык модельдер объекттерди жана процесстерди образуу же белгилер формасында көрсөтөт. Модельдөөдүн этаптары. Маалыматтык модельдөө бул чыгармачылык процесс. Модельдерди түзүүнүн негизги этаптарын бөлүп алалы. Биринчи этап маселени коюу. Модельдөөнүн максатын так аныктоо, модельдин түрүн жана формасын элестетүү. Экинчи этап модельдөө, модельди түзүү, объекттин схемасынын түзүүчүлөрүн жана алардын касиеттерин аныктоо. Үчүнчү этап коюлган максатка модельдин төп келишин текшерүү. Мындай текшерүүлөр логикалык ой жүгүртүү, андан тышкары эксперимент, анын ичинде
компьютердик эксперимент аркылуу жүрүшү мүмкүн. Эгерде бир нерсе ишке ашпаса, катасын оңдоого болот. 4-этап модельди колдонуу. 5-этап алынган жыйынтыктарды талдоо. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келерки сабакта амандашканча сак саламатта калгыла.